сизге адаттагыдай эле каалуу тилектерди жамгыр кылып жаадырмаксыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңк медалинин ээси, залкар диктор Бактыбек Мамытовдун 75 жылдыгына арналган эскерүү кечеси Абдылас Малдыбаев аттындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өткөрүлдү. Ага улуу инсандын теледе бирге иштеген кесиптештери, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер катышышты. Ал өзүнүн бай тажрыйбасы менен ондогон телерадио журналисттерге, алып баруучуларга насаатчы болуп, көптөгөн шакирттерди тарбиялады. Кесибине болгон астидил мамилеси, ишке болгон жоопкерчилиги, бийик адамгерчилиги Бактыбек агайдын эл арасындагы аброюн арттырып, кесиптештердин арасында терең сыйынуулукка бөлөндү. Өлкө эгемендүүлүккө жетип, телерадиодогу мурдагы чектөөлөр алынып, дикторлор функциялары түп тамыран өзгөрүп жаткан оор мезгилде да Бактыбек Мамытов жаңы талаптарга шайкеш иш алып кете алган саналуу инсандардын көч башында туруп берди. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргыз маданиятында, улуттук телерадио тарыхында диктордук өнөрдүн легендасына айланган улуттун жүзү, күзгүсү Бактыбек Мамытов ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө элеси, үнү түбөлүккө сакталып калды. Ал жарым кылымдан ашык өмүрүн кыргыз телекөрсөтүүсүнө арнаган. Көптөгөн жылдар бою Арно концерти көрсөтүүсүнүн редактору, алып баруучусу, ТВ студиясынын диктору болуп эмгектенген. Ал диктор катары балдарга, жаштарга, улууларга арналган көрсөтүүлөрдү, жаңылыктарды, саясий коомдук берүүлөрдү, айыл чарба, укуктук тармактагы көрсөтүүлөрдү алып барды. Устат катары көп жаш дикторлорду тарбиялады. Бактыбек Мамытов акындык өнөрдү да каркалап, 2011 жылы Очоктогу От деген ырлар жыйнагы жарык көрдү. Бактыбек Мамытов Кыргыз телевидениясында жөн гана диктор эмес эле. Ал эфирдик маданиятты калыптандырган, ошол экран аркылуу эл менен ишеним көпүрөсүн түзгөн, сейрек жаралган инсан болчу. Анын үнүн кыргыз эли жаңылыктардан укту, кубанычын бөлүштү, мамлекеттик маанидеги чечимдерде күбө болду. Ошондуктан кыргыз телеберүүсүндө Бактыбек Мамытов агайдын орду алмашкысы эле. Толкутчу көргөн адамды тартылып талант сыгына. Анын кылымда бир жаралган сейрек инсан экендигин замандаштар белгилеп жатышты. Өзүнүн турган турпаты, адамдык сапаты, ички маданияты, мамилеси, кесипкөйлүгү, ишине кылган чеберчилиги өзгөчө болчу дешет. Бактыбек Мамытов десек, бүгүнкү күндө өзгөчө мынау руханий бөксөлүктү кантип толтурабыз деп, жаштардын сүйлөө маданиятына кичине азыр ичибиз толбой турган учурда экранда жаркырап турса болбойт беле ата канат. Бул киши эми бир 100 таяп жашаса дагы сөз кемесинде кемеңгер катарында, насаатчы катарында кийинки жаштарга мырзалык өзүнүн ички адеби маданияты менен аябай эле зарыл болчу коомго. Анан өмүр деген жанагы кичине бир оору менен алышып жүрбөдүбү? Ошого да бир кашым кабагым дебей, ошол ден соолук менен алышып жүргөнүн дагы биз тек гана кишинин жылуу жүзү, анан жылмайган кабагын гана көрөт элек. Бактыбек байкеден биз кээде баягы чыгармачылыкты өзү ошондой, кээде өзүң жазган тексттер эрте бүтөт, кээде кеч бүтөт, кээде ушул кычап бир белгилүү кичинекей убакыттын бөлүгү калганда бүтүп калып, аны ошондо Бактыбек байкеге кайрылган учурлар болот. Ошондо Бактыбек байке күлүп, мыйыгынан жылмайып, анан эми сенин бул гениальный текстиңдеби кандай окуялар болду экен деп тамашалап, канчалык жакын алса да бир жолу болбойт. Менин башка бир жумуштарым бар, же болбосо буга даярданыш керек да деп бир кабак каңтарып, бир тескери басканын уккан жокмун да. Ал диктор гана эмес, сөзү, үнү менен элди тарбиялаган, интеллектуалдык деңгээли жогору, телеге жаралгандай, келбети жана үнү келишкен, кайталангыс жылдыз эле. Ушул кесипти аркалап, анын өтөсүнө чыккан. Бактыбек Мамытовду Кыргызстандын ар бир үй бүлөсү ошол үй бүлөсүнүн бир мүчөсүндөй көрчү.
себеби күн сайын ошол үйгө мейман болуп, күн сайын ошол үйгө руханий азык тартуулап, ошол 70-80, 90 жылдардын жаңы 21 кылымдын алгачкы жылдарында экранда жылдызы жанган, эл сүйүп күткөн, көргөн диктору Бактыбек Мамытов эле. Бактыбек Мамытов 1950-жылы Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Алмалуу айылында төрөлгөн. Орто мектепти бүткөндөн соң Бишкекке келип, жогорку окуу жайда окуп, ошол кезде эле телерадиодо алып баруучулукка сынактан өтүп, 21 жашында телерадио тармагына келип калган. Чүйдөн чыккан ар бир талант областыбыздын сыймыгы. Ал эми Бактыбек агай ошол сыймыктардын арасынан өзүнүн талыкпаган эмгеги, жогорку маданияты жана кесипкөйлүгү менен өзгөчө ордун ээлейт. Анын үнү жөн гана диктардыкы эмес, бул кыргыз сөзүнүн салмагы, улуттук рухтун жанырыгы эле. Ал эфир аркылуу элге чындыкты, маданиятты, адеп ахлакты жеткирген улуу мугалим болду. Староста болду. Ошол группанын бардык ишине ушунчалык баш оту менен өзүнүн иши калса калсын, бирок ошол группадагы проблемалар чечилмейинче Бактыбек тыным алчу эмес. Ошол баарыбыздын окуп жүргөн өзүнүн группасындагы балдардын ар биринин сессиясына көңүл буруп, ар биринин жашоо турмушуна көңүл буруп, ошол общагада жашачубуз да, жатаканада көпчүлүгүбүз. Ошол жатаканадан бери кандай шартта, кандай эс алып, кандай окуп, кандай жүрөсүңөр. Мына мындай адам оңой менен жок да эми. Бүгүнкү күндө мен мындай адамды, Бактыбектей адамды кезиктире элекмин. Бактыбек өзгөчө бир жан эле да. Силер мени көрөрмөр билчү. Чыгармачыл инсанда алып баруучулуктан тышкары акындык дагы өнөрү болгон. Бактыбек Мамытов тубаса таланты менен бир топ маңыздуу ырларды жараткан. Анын поэзиясында мекенге болгон сүйүү, адамдарга мээрим, жашоонун маңызын терең түшүнүү, ой жүгүртүү бар. Айрым ырларына обон да жазылган. Учурда ырчылар аткарып жүрүшөт. Ал өмүрлүк жары Жамиля Омокеева менен студент кезинде таанышып баш кошушкан. Андан кийин түгөйлөр бир жерде чогуу иштешкен. Экөө 49 жыл бирге өмүр сүрүп, 3 уул, 2 кызды тарбиялап өстүрүшкөн. Бүгүнкү күн кубанычтуу дагы кайгылуу да болуп турат. Кайгылуу дегеним өзүнүн көзү тирүү болуп, бүгүнкү күнү чогуу чараны өткөрсөк абдан жакшы болмок. Кубанып турганым ушу Бактыбегим деген ушунча калың кыргыз элинин жүрөгүнөн орун таап, эли сыйлап, элдин көңүлүн таап, бүгүн келип аудан толкунданып турам. Кудай таала эки адам жөн эле жолукпайт экен. Өмүрлөш, тагдырлаш болуп, экөөбүз 50 жыл бирге жашадык. 50 жыл ичинде жакшысы да болду, кайгысы да болду, кубанычтуу күндөр да болду. Бактыбек менен эң жакшы күндөрдү өткөрдүк. Ушундай асыл адамдын жубайы болуш үчүн мага сыймыктуу. Бактыбек Мамытов маданиятка кошкон салымы үчүн көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон. 2000 жылы Кыргыз теле көрсөтүүсүнүн отличниги, 1993 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, 2006 жылы даңк медали жана башка бир топ сыйлыктарды алган. Залкар инсан 2022 жылы май айында көз жумган. Эгер ал тирүү болгондо быйыл 75 жашка чыкмак. Клара Кудайбергенова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй, Бишкек.